Дейл Карнеги. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарба. Сын тагуудан түшүккө түш. Өлгөн жансыз итти эч ким урбайт. Бир канча жыл мурда Роберт Хатчинс аттуу бир жигит катуу мээнет менен аракеттенип, Йель университетин окууга өтөт. Буга чейин ал официант, рецептор жана кийим сатуучу болуп иштеген эле. Эми болсо арадан 8 жыл өтүп, ал Чикаго университетинин ректорлук кызматына чейин көтөрүлөт. Бул окуу жай Американын университеттеринин арасында 4-орунда турчу. Жигиттин жашы канчада болчу дейсизби? Болгону 30да. Бул албетте көз көрүп, кулак укпаган окуя болчу. Чачтар агарган тажрыйбалуу профессорлор болсо, анын бул орунга келишине катуу нааразычылык билдиришти. Бул жаш жигитке сындоолор, чабуулдар жамгырдай жаай баштады. Ага ар тараптан кол салышат. Аны жаш жана тажрыйбасыз деп айыпташып, таалим жагынан тайкыдешти. Керек болсо гезиттерде да Хатчинс жөнүндө сындаган пикирлер, макалалар чыга баштады. Эми ал кызмат орнундагы жумушту баштаар күнү Роберттин бир досу анын атасына бүгүн эртең менен уулуңузду сындаган гезиттеги макаланы окуп эсимди жоготуп кое жаздадым. Ооба, деп анын сөзүнө кошулду Хатчинс ата. Сындоо аябай катуу болуптур. Бирок билип койгон. Эч ким эч качан жансыз итти тебелебейт. Демек, мындай эт канчалык керек жана пайдалуу болсо, аны тепкиге алгандар ошончолук көп болот жана ырахаттанышат. Эми дагы бир окуя. Жогорудагыдай кырдаалга мураскер падыша Эдвард Уэллс дагы мындай абалды балалык кезинде башынан өткөрүп туйган эле. Ошол мезгилде ал өлкөдөгү Дартмут коллежинде окучу. Бул колледж Англияда кудум Анаполистеги аскер деңиз академиясы сыяктуу кадыр баркы бийик болчу. Ошол убакта мураскер болгону 14 жашта эле. Бир күнү деңизчи аскерлердин бири анын ыйлап турганын көрүп калат жана эмне болгонун сурайт. Ошол мезгилде мураскер сүйлөөдөн баш тартат. Ал эми кийин маектешүүгө көнүп чындыкты айтып берет. Белгилүү болушунча окуу жайдын окуучулары аны токмоктоп кетишкен экен. Окуядан кабардар болгон колледж жетекчилиги окуучулардын баарын чогултат. Ага мураскер эч кандай арызданбаганын, бирок алар мураскерге мынчалык жаман пикирде, көрө албастык кылып жаткандыгынын себебин билүүнү каалап жатканын айтат. Курсанттар эч нерсе айтууну каалашпады. Жетекчи алдында турган окуучулар өз дене боюн кээде оң буттан сол бутка салып, өз ара бир нерселерди сүйлөп, жетекчиге көңүл дагы бурушпады. Бирок акырында баары бир болгон окуянын себебин айтышты. Көрсө алар келечекте падыша фронтунун капитаны болгон мезгилдеринде биз керек болсо падышаны балалык мезгилинде өзүн уруп жүргөнбүз деп мактанууну каалашкан экен. Бул окуядан тыянак чыгарсак, демек эсиңизде болсун. Сиз тарапка карата айтылган сын көбүнчө ушул нерсени туюнтат. Сындоочу адам өзүн сизден ар дайым бийик сезгиси келет. А бул ушул нерседен кабар берет. Демек сиз көңүл бургудай бир нерсе жасап жатасыз. Көпчүлүк адамдар өздөрүнүн акылдуу же болбосом көптөгөн ийгиликтерге жетишкен адамдарды сындоого алышканда кандайдыр бир ырайымсыз сезим менен ырахаттанышат жана ал нерсеге кубанышат. Эгер сиз адилетсиз сындан түшүккө батып, чыдай албай турсаңыз, төмөнкү эрежеге баш ийиңиз. Эсиңизде болсун, адилетсиз сындоо көбүнчө жашыруун түрдө болот. Эч ким, эч качан жансыз, өлгөн итти ур тепкиге албастыгын эстен чыгарбаңыз. Эми урматтуу тыңдоочу, кезектеги сунушка көңүл буруңуз. Эгер сиз мындай кылсаңыз, сындоо сизге эч качан зыянын тийгизбейт. Анда эмесе биз бул жөнүндө кененирээк айтып берели. Бирде мен көзү өткүр чал деген каймана аты бар генерал-майор Сметли Батлер менен маектешип калдым. Тозоктун шайтаны Батлер Чо. Эсиңиздеби? Бул АКШ деңиз жуу аскерлерине башчылык кылган генералдардын эң өзүнө тың жана эр жүрөк кишилеринин бири эле. Ал мага бала кезинде таанымал жана бардык адамдарда жакшы сезим, ой пикир калтыра турган инсан болууну аябай катуу самаганын айтып берди. Ошол мезгилдерде ал намысына карата айтылган кыпындай сынга дагы чыдай албачу экен. Бирок ал учурда өткөн 30 жыл аны аябай таптайт. Башкалар мени колдорунан келишинче шылдыңдашып, басмырлашат эле. Мени сары күчүк, келемиш, жылан дагы деп көрүштү. Сөгүнүүнүн устасы болгондор кумар кангыча мени урушуп сөгүшөт эле.
англис тилинде китепке жазып болбой турган ар кандай уятсыз, маданиятсыз сөздөрдүн баары мага айтылчу. Эми мени аларга көңүл бурат дейсизби? Эч качан. Азыр мени бирөөгө шылдың кылып сөгө турган болсо, ага кайрылып карап дагы койбоймун. Балким, көз өткүр болчал өзүнө айтылган сындарга ашыкча түрдө көңүл бурбайт чыгар деп ойлоп жаткандырсыз. Ооба, балким ушундай. Бирок бир нерсе анык. Арабызда көпчүлүгүбүз майда чүйдөсүнө чейин тышкы күчтөргө керегиден дагы ашыкча көңүл бурабыз. Эсимде, көп жылдар мурда Сан гезитинин өкүлү курстарымдагы бир сабакка келип катышып калды. Кийин ал мен жана өтүлгөн сабактарым, курстарым жөнүндө мага карата катуу сын пикирлерди баяндаган макала жазып чыкты. Жинденүүдөн өзүмдү коерго жер таба албай калдымбы? Каякта дейсиз? Мен аны жеке акарат деп кабыл алдым. Бирок мен ошол учурда Сан гезитинин жетекчисине телефон чалдым. Кабарчы жалган ар кандай маалыматтарды эмес, фактылар жана далилдер менен макала жазуусун талап кылдым. Көрүлүүчү жаза кылмышка жараша болуш үчүн сөзүмдө катуу турдум. Азыр эми ошол нерсени кылганымдан аябай уялып жатамын. Ошол гезитти сатып алган адамдардын жарымы да алиги макаланы окубагандыгын эми түшүнүп жатамын. Ал эми окугандардын калган жарымы болсо аны эрмек үчүн гана окушкан. А башкалары болсо кол шилтеп бир жумадан кийин унутуп да жүгөрүшкөн. Адамдар сиз жана биз жөнүндө ойлонбостуктары жана биз туурасында эмне деп жаткандыгы аларга баары бир экенин эми билип туюп жатам. Эсиңизде болсун, урматтуу менин замандашым. Алар сиздин жана менин өлүмүм жөнүндөгү кабардан көрө өздөрүнүн түйшүктөрү жөнүндө көбүрөөк ойлонушат, кыжаалаттанышат. Балким сиз же мен алдансак, күлкүгө калсак, аркадан бычак жесек, сатылсак жана бул иштердин баары биздин эң жакын деп билген досторубуздун айынан болуп турса, анда өзүбүз эч качан боор оорутпашыбыз керек. Анын ордуна мистер Масктын башына да ушундай иш түшкөнүн эстеп койсок жакшы болот эле. Анын аябай катуу ишенген 12 досу бар болчу. Алардын бири саткын болуп чыкты. Тагыраагы Маскты азыркы эсеп менен алганда болгону $19 сатат. Ал эми Маск мындай кыжаалаттануу, сындоого туш болгондо андан дароо качат, баш тартат. Жана мен сизди тааныбаймын деп 3 жолу кайталайт. Маск башынан өткөн түйшүктөр жана намысына карата айтылган акараттан алган сабагын мынтип баяндайт. Мен адамдардын мындай сын тагуу жана акарат айткан сөздөрүн токтотуп калбасам дагы, өзүмдүн дагы көп иштерди жасай алат экендигимди билдим. Көрсө мен бул акараттын, сын тагуулардын менде түйшүк жаратышына мүмкүнчүлүк берүү же бербестигимди өзүм гана чече алат экенмин. Бирок мен сынды, акаратты таптакыр унутуш керек дегендерден эмесмин. Мындай пикирден да калысмын. Мен бир гана адилетсиз сынды унутушубуз керектиги жөнүндө сүйлөп жатам. Бир күнү Элеонора Рузвельттен адилетсиз акаратка кандай карайсыз деп сурадым. Анын турмушунда мындай адилетсиз акараттардын канчасына туш келгенине жана мунун баары бир гана жаратканга маалым экенин айтты. Ал балалыгында аябай тартынчаак болгон экен. Адамдардын сөздөрүнөн аябай коркчумун дейт. Ошондой күндөрдүн биринде ал эжеси Теодора Рузвельтке кайрылат. Эже, мен мындай, тигинде иштерди кыламын деймин. Бирок ал үчүн мени сын тагып акарат кылыштарынан коркуп жатам дейт. Ошондо эжеси Элеоноранын көзүнө тик карап, эгер туура иш кылып жатканыңа жүрөктөн ишенсең, адамдардын сенин артыңдан эмне деп жатканына көңүл бурба. Элеоноранын мага айтышына караганда ушунча ийгиликтерди жаратышына анын эжесинин айткан сөзү катуу тирөөч болгондугун эскерет. Ал айтты, адилетсиз акаратка, сын тагууга баш ийүү, фарфордон жасалган айкелге айлануу жана текчеде туруу дегендик. Жүрөгүң эмнени айтса ошону жаса, себеби сени баары бир сындашат. Сен бир нерсе кыласыңбы же кылбайсыңбы, ар кандай абалда да сени акаратташы дагы мүмкүн. Рузвельттин айткан алтын кеңеши мына ушундай эле. Линкольн айткан эле. Наамыма карата айтылган акаратка жооп кайтарбастыкка эмес, жөн гана аны окуп чыгууга, үйрөнүүгө аракет кылган күндө дагы баары бир эмне кылып турган болсом, ошол нерсени кайра жасай берген болор элем. Билим тажрыйбамдан пайдаланган абалда аракеттенемин.
жана өзүмө байланыштуу керек болгон бардык ишти аткарамын. Керек болсо, өмүр өткөнчө ошол нерсеге амал кылууга аракет кыламын. Эгерде мени жеңиш күтүп жаткан болсо, ага карата айтылып жаткан акарат сөздөр бир тыйынга кымбат. А эгерде мени жеңилүү күтүп жаткан күндө да абалды эч качан өзгөртпөйт болчумун. Адилетсиз сынга туш келгениңизде, келиңиз, бир эрежени эстеп коелу. Сизге тиешелүү бардык иштерди жасаңыз. Жамгыр тамчылары жакаңыздан агып ичиңизге кирбестиги үчүн сынтагуулардын, акарат сөздөрдүн жамгыры жааганда кол чатырыңызды ачып, башыңызды тик көтөрүп, ага тосуңуз. Урматтуу менин тыңдоочум, сиз угуп жаткан бул Дейл Карнегинин аудио китеби атайын кыргызчаланып, Азамат Баятов тарабынан даярдалды. Биздин максат тартышуулар, талашууларсыз эле ынтымак менен ийгилик жаратуу жана ага үндөө. Маалымат жаккан болсо, ой пикирлерди, сунуштарды күтөбүз. Ийгилик сиз менен болсун. Уландысы бар.